Musa aleyhissalam Аллах Таала менен түзмө түз сүйлөшкөн пайгамбар. Ал пайгамбарга мужизави бир аса таяк берилген. Таягы менен кетип жатса, алдынан бир зат көрүндү. Адам десең адам эмес, айван десең айбан эмес, бир зат көрүндү. Муса алейхиссаламга "Сиз кимсиз?" деди. "Мен убагында азиз болуп жүргөн азыркы шайтанмын" деди. Азыркы шайтанмын деди. Муса алейхиссалам аны кетсин деп таягын көрсөттү, бирок аны карап шайтан күлдү. "Мен айтып жатпаймынбы, ey Муса, мен убагында азиз болуп жүргөн, бейиш тозокту көргөн, Аллах Тааланын кулу, миңдеген периштелерге сабак берип жүргөн шайтан, мурдагы азиз, азыркы шайтанмын" деди. "Калайсыңбы сага кеңеш насаат айтам" деди. "Калайсыңбы сага кеңеш насаатымды айтамын" деди. Аллах Таалага жалынып, "О, Аллах Таалам, жараткан Аллахым, шайтан насаат айтып жатамын дейт, угайыңбы" деди. "Ооба, угуңуз, уккун, ал туура эмес, адаштырышты баштаганда мен сени токтотом" деди Аллах Таала. Шайтан биринчи насаатын баштады. "Биринчи насаатым, эч качан текебир болбо. Эч качан текебир болбо. Ал окуган намазың, алган илимиң сага пайда берип жатабы, бербей жатабы, аны акыретте ким бейишке барат, ким бейиш тозокко барат, аны билбейсиң, сен текебир болбо" деди. Урматтуу мусулман, көңүл бура турган нерсе бул жерде намаз, ибадатты айтып жатат. Текебир болсоң ушул намазга, ибадатка текебир болсоң болот эле. Бирок бул жерде намаз, ибадатты айтып жатат, байлык, бийликти айткан жок. Демек, байлык, бийлик бул текебир болушка арзый турган нерсе эмес экен. Болосо байлык, бийликти айтмак бул жерде шайтан. Текебир болбо. Текебир болуп, асманды дагы теше албайсың, жерди дагы теше албайсың. Сен ошол жымшыйган Нурбек куштар Асан Үсен болуп каласың сен ошол жерде эле. Жерди дагы теше албайсың, асманды дагы теше албайсың, текебир болбо сен. Чийкиттен жаралган пендесиң. Неден жаралганыңды унутпа. Өкүнүчтүүсү, дааратканага кирсең, өзүңдүн жытыңа өзүң жиркеничтүү пендесиң. Чийкиттен болгон жаралган пендесиң, текебир болбогун, моюн көтөрбөгүн. Асманды дагы теше албайсың, жерди дагы теше албайсың. Сен ошол жымшыйган Нурбек Асан боюнча каласың. Экинчи насаатым, эч качан көрө албастык кылба деди. Абыл Кабыл да инисин көрө албастык кылып өлтүрдү. Биринчи жолу көрө албастыктын айынан зулумдук башталды жер жүзүндө. Көрө албастык кылба деди. Көрө албастык эң айкыз оору деди. Көрө албастык кылба. Көрө албастык кылбанын байлыгына, бийлигине, кээ бирөөлөр бүгүн кошунасы бир кырсыкка учурап калса, машинеси менен бир авария болуп калса, рас болбодубу дейт. Чын болбодубу дейт. Сүйүнөт ошондой болгон үчүн. Көрө албастык кылба. Үчүнчү насаатым, шайтандын Муса алейхиссаламга үчүнчү насаатым сага, эч качан бир бөлмөдө, бир зданияда, бир имараттын ичинде, бир комнатада бир аял заты менен, кыз болобу, аял заты болобу калбагын. Ал жерде бир аял киши, бир эркек киши калсаңар, үчүнчүңөр мен боломун, ортоңордо элчи болуп, мен силерди адаштырам, зынага алып барамын деди. Эч качан бир зданиянын, имараттын, мектептин, школанын ичинде жалгыз калбагын, үчүнчүңөр мен болом ал жерде деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн балаңа 4G Wi-Fi менен, башкасы менен телефондорду алып бересиң. Ал интернетте эмнени көрүп атат. Эгер балаңа 4G Wi-Fi менен бардык нерсесин алып берип, комнатасына камап коюп, не кылсаң кыл деп, анын телефонун текшербей, эмне көрүп атат, эмне сабак алып атат текшербесең, сен балаңа эң чоң зулумдукту кылып койдуң. Эгер текшербесең, эң чоң зулумдукту бердиң балаңа. Тарбиясынын эң татаал бузулушуна сен себепчисиң. Алымдарыбыз айтат, бир бала бир комнатада телефон менен, телевизор менен калганы бул кыздан айырмасы жок дейт. Бир кыз менен калгандай эле болот дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, калбагын аял заты менен кайсыл жерде болбосун, калбагын. Үчүнчү насаатым ушул деди. Шайтан 4-чү насаатымды айтайынбы деп жаткан учурда Аллах Таала Мусага пайгамбарга кабар берди. Мындан кийин укпагын деди. Мындан кийин сени жалган айтат. Бирок 3 насаатын чындык айтты, 3 насааты туура деди. Мындан кийин 4-чү, 5-чи, 6-чы сени адаштырышты баштайт дейт. Алдайт сени дейт. Кээ бирөөлөр да ошондой. Жашоодо да ошондой. Биринчи чындыкты айтып келип, сага жакшы көрүнүш болуп, кошаматчы болуп, патхалинчи болуп, жакшы көрүнүп, сени ишеничиңе кирет дагы бүт тамырларыңа чейин жакшы нерселериңди билип алат.
анан bir күн тамырыңа балта чабат. Ошондой адамдардан Кудай сактасын. Саткындардан Кудай сактасын. Ошондойлордон Кудай сактасын. Шайтан да биринчи чындыкты айтты да, анан алдашты баштады. Ошондой адамдар арабызда жок эмес. Кудай өзү сактасын. Койнунда котор ташы барлардан сактасын.